Салам достор. Эгер сиз спорт менен машыгып, өзүңүздүн толку боюңузду дене мүчөңүздү өзгөртүп, жана спортко кандай кылып машыгып, үй шартына машыгып баштайм деген болсоңуз, биздин каналга жазылып, катталып коюшуңуз дурусураак болот. Анткени кийинки видеолорду айтабыз. Бардык эле үй шартында болобуз, негизи кандай машыгыш керек аттуу кыргыз тилинде көп жок болгондуктан мен ошол өзүмдүн ушул көптөн ошол Москвада иштеп, Москвадан сырткары дагы иштеп сырткары дагы тренировка кылып келем спорт барып. Ал жерден тренерлер дагы көп өзлөрү советин айтып, өзүмдүн кемчиликтерин оңдоп, жакшы ийгиликтерге жетиштим десем болот. Ал жерден ошол ийгиликтер менен ошолорду дагы өзүмдүн билген жагымды дагы ошол силер менен тең бөлүшүп туура келдим. Эгер сиз машыгам деп чечим чыгарган болсоңуз, биздин каналдан алыстабай ушул каналда болуп, кийинки видеолорду байкап турсаңыз болот. Кийинки видеолорго көп чыгарууга аракет кылам. Жана ошол эле негизи эле үй шартында машыгып, оор салмакка ээ болсо болобу деген суроого ошол жооп бермекчибиз. Негизи эле үй шартында машыгып баягы оор салмакка ээ болуп булчуңузду чыңдасаңыз болот. Бардыгын өз туура кылыш керек. Негизгиси эле бул бардык эле нерсе тамакка келип такалат. Эң негизгиси эле ошол тамакты жакшы жеш керек. Тамакты өз убагында жеш керек. Эң биринчи эле ушул эртең мененки тамак бул өтө зарыл. Анткени эртең мененки тамакты жебесеңиз, целый день, бир күн кечке жүргөнүңүз бул уже сиздин энергияңызды коротосуз да. Ошон үчүн баягы эртең мененки тамак жесеңиз, сиз бир күндүк энергияңызды толук ала аласыз. Ошону менен эле бирге обедти дагы бул аябай жакшы көңүл буруш керек. Обедке, кечки ужинге, кечкисин ужинди биз 8-те жешибиз керек. Андан өтүп жебешибиз керек. Эмнеге дегенде 8-тен уже өтүп кеткенден кийин уже түнкүсүн уктай албай кыйын абалга келип калат. Анан ожирение деп орусча айтып коет. Сыртыбызды май каптап калат, анан тамак сиңирүү ашказаныбыздын бузулушуна себеп болот. Ошондуктан кечкисин тамак жебегенге аракет кылыңыздар. Саат 11-де, кечкисин 11-ге чейин творог жесеңиз болот. Творогду өтө керек жана түнкүсүн аябай пайдалуу болот. Эми Кыргызстан бизде негизи баягы сүт азыкка кенен болгондуктан биз сүт азык менен бизде коркунуч жок. Бул жерде мисалы Москвада жүргөндө сүт азыктарын таап, жанагыдай химикат кошулбаган азык түлүк табыш өтө кыйын. Бирок Кыргызстанда негизи бизде тамактануу жагын аябай жакшы көңүл бурбай келебиз. Мисалы негизгиси эле чайды деле карап көрсөк, биз ар бир тамак ичкен сайын чай ичебиз. Чай ичкенде ага сахар кошобуз. Сахардын баары, чайдын баары сахар чайлар булар өзлөрүнүн терс таасирин тийгизип келет. Эми кандай десек, сахар бул бат сиңүүчү тамактар. Колдон келсе, эгер сиз оор салмакка ээ болом десеңиз, ушул колдон келсе сахарларга жолобоңуздар. Кола жанагыдай таттуу тамак аштарга жолобоңуздар. Анткени булар бат сиңип, курсаңыз бат ачырып, бул баягы өзүнүн зыяндык жагы дагы болот. Ошон үчүн колдон келишинче, эгер сиз арык болсоңуз, арык болуп жаңыдан машыгам, мен ушундай күчтүмдү көбөйтүп, булчуңдуу болом, оор салмакка ээ болом десеңиз, сиз эң биринчиден эмнени жешиңиз керек? Эң негизгиси эле бул тооктун төшүн, уйдун этин. Эми бизде Кыргызстанда этке бай, Кудайга шүгүр, эт жагынан бизде кенен. Этти жесеңиздер болот. Дагы эмнелер бар? Макарон, гречка, рис, күрөч, ушулардын баарын жесеңиз болот.
негизгиси эле ушул макарон анан кечкисин колдон келишинче эгер сиз толук болсоңуз, баягы толук болуп сыртыңызды жыр каптап кеткен болсо, сиз анда жир каптап кеткен болсо, сиз анда гречка жана макарон, күрүчтөрдү дагы ошолорду дагы тандап жеш керек болот. Углеводду кичине азайтыш керек болот. Углеводду азайтыш керек. Сиз көбүрөөк белокко, ошол эле жумуртканын агына, тооктун төшүнө, уйдун этине ошолорго көбүрөөк басым жасашыңыз керек. Анткени бул углеводдор ошол денеге бат таркап баягыдай жир басканга жардам берип келет да. Эгер бул сиз денеңиз арык болгон болсо, арык болсоңуз, анда сизге боло берет көбүрөөк жешиңиз керек. Сиз эме тамакты тандабай эле жей бергенсиңиз болот. Бирок өзгөчө көңүл бурганыңыз бул сладкий жагына ошол кичине азыраак жешиңиз керек да. Анткени сахар ушулар батты баягы тамак сиңирип бат. Көбүнчө адамдар сурап келишет, ушул машыгынын алдында кандай кылыш керек, мен биринчи толушум керекпи, андан кийин машыгып башташым керекпи деп баягыдай туура эмес чечимдер чыгарат. Мисалы кээ бир адамдарга айтсаң, мисалы алар айтышат да, мен биринчи толуп алышым керек, андан кийин машыгышым керек дейт. Негизи баягы бул орустар дагы айтып беришет, баягы эгер дейт да, алар айтып атат, силер арык болсоң сен сүйүнүшүң керек деп атат. Анткени сенин баягы ички тамак сиңирүү бул аябай жакшы иштеген үчүн сен арыксың дейт. Бул качан ошол ички организмден баягы тамак сиңирүүсү кичине бузулганда, ошондо баягы сыртта май басып кичине толгонго алып келет да. Ошон үчүн сиз эгер арык болсоңуз, эч коркпоңуз, баштай бериңиз. Бирок арык кишилерге баягыдай көп тренировка кылганга тренировканын убактысын кичине азайтыш керек. Анткени бардык нерсе өзүнүн калыбына келиш керек да. Мисалы картошканы өстүргөндөн кийин